Саламатсыңарбы балдар? Адеп сабагы. 2 класста өтүлгөн урунтуу темаларды эске түшүрүү жана кайталоо сабагы. Тартипсиз болбоого, туура жолдо жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Тартипсиз, адепсиз болбоого көнүгөсүңөр. Жалган сүйлөбөөгө, тентек болбой туура жолдо жүрүп, бири-бириңер менен ынтымактуу, мээримдүү болууга тарбияланасыңар. Кайталоо окуунун атасы. Балдар, биз силер менен 2 класста адеп сабагынан эң кызыктуу темаларды окуп үйрөндүк. Мисалы, бүйрө, жыйнактуу болуп өз буюмдарынды таза кармоого, парта дубалдарга чийбегенге, эси жоктук, ээн баштык кылып өзүңөрдөн кичүүлөрдү ызалантып жыр чыгарбоого үйрөндүңөр. Эми ошол алган билимиңерди эске түшүрүп бышыктайбыз. Эси жок бала ээн баш. Бул эмне жөнүндө болду экен деп ойлонуп жатсаңар керек, Анда тынч отуруп угабыз. Эси жок бала ээн баш. Кой, ай десең болбогон, балдар баары бир оңбогон, жүгөнү жок атка окшош бейбаштыкты ойлогон, мектепке кеттим деп коюп, кечке компьютер ойногон. Ата-энесин алдашат, алып кел дед акча деп алдамчы обон салышат. Мугалимин ошентип көз көрүнө сатышат. Кесепети оюндун сабактан көп качышат. Ойноп жатып кармалап, уят болуп артанат. Кээси калпын куюлтуп, билмексем болуп карганат. Күндөлүктө экини өчүргүч менен өчүрөт. Аткарып келбей үй ишин кыздардан алып көчүрөт. Кыйратып такыр салгансып, үйүнө келет өкүлөп. Тентеги качан басылат, адеби жок безери, эми башына жүгөн катылат. Бул ыр-саптары тентек, тарбиясыз бала жөнүндө айтылыптыр. Эгер түшүнсөңөр, суроолорго жооп беребиз. Ырда бейбаш бала мектепте кеттим деп коюп, кечке эмне иш кылды? Оюнга акчасын ата-энесинен эмне шылтоо айтып алып жүрдү? Үй ишин кантип аткарды? Ушул суроолорго жооп беребиз. Сырын сурап көрөлү. Автору Сапаралы Койкелов. Кепетеси эрмектин келишиптир ботала. Кийими дагы бир укмуш топурактан бозала. Сыя болгон колдору мурду бети чанада. Көрүнүшү тим эле куду мышык карала. Чоңойгонун билбеди, эрмек деген кимдеги? Сырын сурап көрсөкпү, балким бардыр билгени. Бул ыр-саптарында эрмек жөнүндө болуптур. Эрмектин сырты жаман, чаң болуп, балдардай ойноп жүрчү экен. Үстү башыны тазалайын дегенде эле ою жок экен. Ошон үчүн сырты кийимдери жаман болгон үчүн ким деген суроо берип жатат. Балдар, бул ырды жаттайбыз дагы. Жогоруда эси жок бала ээн баш боюнча окулган ыр-саптарыбызда берилген суроолорго жооп беребиз.